Maşallah, жақсы сұрақ. Salman Farisi qancha yil жашаган? Tarix kitaplarında har qanday ma'lumotlar bor. 400 yil жашаган, 350 yil жашаган degan ma'lumotlar bor. Oşoga men izillenip çıgıp qaraganыбызda alımlardan rajih eng to'g'rirog'i Salman Farisi 80 yil жашапtır. Biroq кейбір kitaplarga shunday narsalar yozilibdir. 350 yil жашады degende alımlar var, 400 yil жашады degende alımlar var. Berekeli деген окшойт. Vallahu alam. 700 yıllık işte 80 yılda kılıp koydu деген. Mümkün. Biroq shunday bar. 350 yil, 400 yil жашады degenler bar. Anan alımlar izildep kelip to'g'rirog'i o'lgan mezgilin qanchанча yil o'ldi, o'shonusini aytib, anan qancha yil жаша, muncha yaşında öldü degen esepte anan çıkarışkan 80 yil жашаган. Mümkün o'sha 80 yılında 70, 400 yıl, 300 yılday hizmet kılgan bolsa da mümkün. Ошондон улам ушундай söz bolsa da mümkün. Vallahu a'lam. Bir adam var Bişkekten Жаллабадка, Жаллабадтан Бишкекке келеби, бул жерде үйү бар экен, бирок ал пусоо экен, жашаганга болбойт экен, ремонт боло элек деген сөз. Ушул жерге келгенде Жаллабадтан бул Манастан дейлик, Манастан бул жакка келгенде касыр окуйбу же толук окуйбу деген маселе. Ушул bir erejeni айтам, ушуну жаттап алла. Болду. Ошо дайыма ошого сала бересиңер. Кайсыл жерге барса, ошол жерде муким, ошол жерде местный болуп эсептелиниши үчүн үйү аял менен ошо жашаш керек. Үйүң болуп, аялың менен жашабасаң да ал жерге барганыңда сен местный болсуң. Көлдө бирөөнүн үйү бар, Бишкектенчи, коттеджи бар. Бирок көлгө барганда касыр окуйсуң. Сен аялың менен ай жерде жашабайсың сен. Эгерде экөө болсо, ал жакта бирөө, бул жакта бирөө болсо, эки жакта тең намазын толук окулат. Демек, касыр же толук намаз окуунун маселеси сенин үйүң болуш керек, бул эмес, нормаль жашай турган үйүңдө аялың, бала чакаң, кийимдериң ошол жерде болуш керек. Ошого эреже кайсыл жер анын мекени болот десе, үй бүлөсү менен бала чакасы менен жашаган жери. Суроо 15 күндөн көп турсанан намаз толук окуйт деген маселе бар экен, ошол кандай десе, ал үйү жоктурго. Үйү жок, же бир аз 120 километрде бекитилген алымдар кеңешинде. Масафат сафардын өлчөм аралыгы. Келечекте оңдошубуз керек. 85-90 километр деген турага жакыныраак болот. Азыр Өзбекстандын фатва бөлүмү дагы 90 километрде берип өткөндө угушума караганда. Ошого адамдарга кыйынчылык жаратпаш керек. 120 десе 120га чейин намазыңды касыр окуй албайсың деген сөз да. 90-85 болсо жеңилирээк болот адамдаргачы. Ошондой аралыкка сапарга чыксаң, анан баргандан кийин көлгө турдуңуз, таласка турдуңузбу? Ошол жерде тургандай намазыңды толук окуйсуңбу же касыр окуйсуңбу деген суроо. Үй бүлөң жок да. Десе ошондо айтылат. 15 күн же андан көп турууну ниет кылса, баргандан баштап. Анда намазын толук окуп баштайт. Үйүң жок болсо да. Үйүң болсо баргандан баштап эле толук окуп баштайсың, аялың ошол жерде болсо. Бойдок болсо 15 күн же андан көп, кайсы жерге барсаң. Андай болбойт. Ата-эне бойдок болгон ата-энесине ээрчиген болот. Ата-энең менен кайда жашайсың? Ошо ата-энең жаңыз сиздин мекениңиз болуп эсептелет. Сиз өзүңүздүн үйүңүз болот. Сиз бөлүм чыга элексиз, же бөлүм чыгып кеттиңизби? Мындай да, силер мындай суроо түшүнсө бар. Мисалы үчүн бир адамдын үйү бар. Ошол жерде 15 күндөн көп туруштуу болсо, ал жер үйү болуп калды дагы, болду. Ошол жерде толук окуй берет. Мисалы үчүн бир кыз келди. Кудайым сактасын, махрамы жок, ажырашып Бишкекке келди. Өзү оштук дейлик, Bu yerге geldi 15 gün andan köp turun niyet kıldı boldu bir yere toluk okup başlar bir yer üye olup kalat. Güyöp yöndere gerek yok 15 gün andan köp. Prosta kaysıl jer senin negizgi mekening bolot degende oşol bala çakaң менен турган жериңде атабыз. Ал жерге бала чакаң менен турган жериңе келгениңде сен 15 күндө ойлонбойсуң. Аялың бар келгенде толук окуп баштайсың. Аялың жок жерде 15 күн жана андан көптү турууну ниет кылуу милдет. Абдулла ибн Мас'уд илим берип аткан мезгилде Абу Ханифа жашыраак болгон. Ошого Абу Ханифа Абдулла ибн Мас'уддун шакиртинен илим алган. Балки азыраак шакиртинен көбүрөөк илим алган. Башкача айтканда
Abdullah ibn Mas'ud'dan en көп ilim algan Alqamat ibn Qays, İbrahim Nakhai, Hammad ibn Abi Süleyman'дар. Aналардын en ulusu Alqama. Anan İbrahim Nakhai, anan Hammad. Hammad menen İbrahim menen Alqamadan azırak ilim algan, көбүрөгүн Hammad ibn Abi Süleyman'dan ilim algan. Бирок бардык илим Алқаманын илими Ибрахимде, Хамад ибн Аби Сулайманда. Ал эми Алқаманын илими Абдулла ибн Мас'удтун бүтүндөй илимин алган. Себеби Алқамат ибн Кайс айтпадыбы? Эме Абдулла ибн Мас'уд Куфалта сурады, имам, сен өткөндөн кийин ким сенин аркаңан дегенде, Алқамат ибн Кайс мен нени пайгамбардан үйрөнгөн болсом Алқамага үйрөттүм деди. Алқамадан Ибрахим үйрөндү, Хамад ибн Аби Сулайман шакирти, кара чечекей шакирти. Анын аркасында Абу Ханифа. Ошого илгери bir alım ötse anın ilimin ulantууга, anın kreslosuna oturuşu üçün şuura menen bolgon. Kaçan imam Abdullah ibn Mas'ud bul dünyadan ötkөндөн кийин anın orduna en ilimli kim oturat degende Alqamat ibn Qays oturgan. Bütünдөй fatvаны, ilimdi Alqamat ibn Qays berip ajalı jetkende kayra şakirtleri çeçişip kimde koyulacak? En ilimli kim? İbrahim Nakhai'di koyuşkan. İbrahim Nakhai bul dünyadan ötkөндөн kийин anın şakirtleri kim? Hammad ibn Abi Süleyman. Hammad ibn Abi Süleyman ilimdi berip жүрдü, arkasına Abu Hanifa ilim alıp жүрdü. Hammad ibn Abi Süleyman'dan kийин bul kursiye kim oturat degende Abu Hanifa'dır. Abu Hanifa bul dünyadan ötkөндөн Abu Yusuf oturdu. Uşunday. Abdullah ibn Abbas bul Taif'te bolup, al özünçe ошол жакта калып кетти. Себеби İbn Abbas radıyallahu anh'ın kabri Taif'te. Demek al Taif'te gana ilim bergen, ошол çölkömdөргө ilim bergen. Bирок бул жактан мындай мазхаб негизделген эмес. Ошол мезгилдеги адамдарга берген, бардыгы имам Малик терчип кеткен. Madinada imam Malik terчиген. Salman Farisi alımlardan болгон, demek Abu Dardaga janагы tarbiya sabagын айтып аткан болсо, demek sahабага ошончолук tarbiya айтып аткан болсо, tabiinderге жолу sabak берген да. Söken aliman alım bolçu dedi go. Alım bolуп туруп индебей отурган эмес да, demek fatva bergen, sabak bergen. Alım деген ilgerki mezgilde alım dese, alar fatva beре турган mujtahid mutlaqlar болгон. Allah razı olsun. Bolboso Abu Darda деген оңой сахаба эмес да, ошого тарбия айтып мындай деп сен деп акыл үйрөтүп атканына караганда Salman Farisi илимдүү болгон. Пайгамбарыбыздын жанында жүргөндүгү үчүн пайгамбарыбызга көрөбүз да, мындай азыр мисалы үчүн канча деген адамдар Абчукур дамланын женин жете албайт азыр. Бизде Кыргызстанда эң илимдүү Абчукур дамлабы? Абчукур дамланын жанына бирөө бара албайт азыр. Анын жанында Абчукур мындай кыл деп жанында жүргөндөр, демек эң жанында жүргөн алымдар, ошонун илимин алган шакирттери да. Demek Salman Farisi Peygamberimizin janында жүрүп, кандакты мындай кыл деп аткан болсо, демек Peygamberimizге эң жакын адамдардан болгон. Анан кийин аны вали кылып, тиги Медайинге жөнөткөндүгү, демек ошол халифа мезгилиндеги Умар жана Абу Бакырлар жөнөткөн да аны. Илимсиз адам жөнөткөн эмес, илимдүүлөрдү биз жерге вали кылып жөнөткөн. Ал вали деген нерсе жөн эле губернатор болуп тип кабинеттен чыкпай отурган эмес алар. Алар аяққа барғандығы мақсаты не? Илим тарқату, фатва беріп, алардың маселесін чечүү, ошол жерде дини маселени чечүү үчүн жиберилген. Ихрам умрага жажыга кетип атканда ихрам кийген мезгилде жеттүү самын атырлар себинбеш керек да, штраф болуп калат. Анан эгерде влажный салфетке колдонгон болсо, анда бир аз жит болгон болсо, ага мындай садака бериш гана милдет болот, кой союш милдеттүү эмес. Эмнеге десе, biz izdep karap çıktık da ошол самындар адамдар жыттаныш үчүн колдонобу же болбосо тазалык үчүн колдонобу? Аглаби эмнеге? Көпчүлүгү тазалык үчүн колдонот. Духи катар колдонбойсуң да аны. Мен жыттанайын деп те колуң самдап жуубайсың да, туурабы? Колуңдагы кирди кетириш үчүн. Анан ошого демек эмнеге колдонулат? Тазалыкка колдонулат. Демек ал жердеги тазалыкка колдонулган нерседе бир аз жыт болуусу жакшы эмес, макрух деп туруп, ага садака берүү милдет болот. Витр садаканын өлчөмүнчө. Ал эми атырды куйган болсоң, же дезодорант же духи себинген болсо, анда кой союш милдет. Ва саллаллаху таала хайра халкихи Мухаммад ва аля али ва асхаби ажмаин. Амин. Аллах таала ушул берген илимдерибиз пайдалуу илимдерден кылган, элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык берген, биримдик берген, келе жаткан ушул курбан айтыбызга баарыбыз жеткичти насип эткен.
bizi Kırgızстандан şu ajılıkka saparga tartып atkandарын Kudayım saparlарын жеңил кылып, эсен аман ажыларын кылып, эсен аман кайра элибизге жерибизге кайтып келишин насип этсин. Ушул жерде кол көтөргөн Аллахтын мечитинде турган инсандардын жүрөгүндөгү жакшы ниеттерин Аллах өзү кабыл кылгын. Ооруларына шифа берген, бизнес кылгандардын бизнесине өзүнүн өнүгүү берген, адал жол көргөзгөн, бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берген. Аллахым разы болсун.